Өзгөчө кырдаалдарды коргоо кафедрасынын башчысы, экономика илимдеринин кандидаты, профессор. Кыскача өзгөчө кырдаалдарды коргоо кафедрасы жөнүндөгү маалымат. Технология жана жаратылыштык пайдалануу факультетинин өзгөчө кырдаалдарды коргоо кафедрасы Ош технологиялык университетинин ректорунун 1997 жылынын 11 мартындагы буйругунун негизинде экология жана өмүр тиричилик коопсуздугу кафедрасынын негизинде түзүлгөн. Азыркы учурда өзгөчө кырдаалдарды коргоо адистиги боюнча күндүзгү бөлүмүндө 64, сырттан окуу бөлүмүндө 63, бардыгы 127 студент билим алууда. Кафедранын кадрлык тартиби төмөндөгүчө. Мен кафедра башчысы, экономика илимдеринин кандидаты, профессор Арзыматов Азиз Кабулович, доцент, Токтогулов Талабек Садыкович, доцент, Сыдыкбаева Кичайым Абдубаковна, ага окутуучу, Артыкбаев Сейит, ага окутуучу, Райымкулов окутуучу, Жумакеева окутуучу, окуу жардамчы персонал, лаборатория башчысы Эркин Байкызы Мунтай, лаборант Ташмурат уулу Нурбек. Кафедранын профессордук окутуучулук курамынын илимий наамы бар кызматкерлери 35%-ды түзөт. Кафедранын курамынын сапаттык көрсөткүчүн жогорулатуу үчүн кафедранын кызматкерлери илимий иштерин жандандыруусу зарыл. Бул биздин жетишпегендик жактарыбыз болушу мүмкүн. Студенттерге татыктуу заманбап билим берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тажырыялуу адистер чакырылып, адистик сабактар өтүшөт. Кафедранын материалдык техникалык базасы. Өзгөчө кырдаалдарды коргоо кафедрасы өзүнө бөлүнгөн аудиториялык фонддун өз максатындагы ылайык колдонуп келет. Өзгөчө кырдаалдарды коргоо кафедрасы ичинде керектүү приборлор жана атайын көрсөтмө куралдар менен жабдылган. Төмөнкү лабораториялар, өзгөчө кырдаалдарды коргоо каанасы, өзгөчө жашоо тиричилик коопсуздугу лабораториясы, инженердик жабдуулар лабораториясы. Мындан тышкары өзгөчө кырдаалдарды коргоо кафедрасы Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Ош технологиялык университетинин ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин граждандык коргонуу кафедрасынын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык жана Ош облустук башкармалыктарынын материалдык техникалык базасынын окуу кааналарын жана китепканаларын студент кеңири пайдаланышат. Мындан сырткары адистик сабактар боюнча атайын приборлор жана жабдуулар менен жабдылган. Төмөнкү окуу кааналары иш жүргүзөт. Ал радиациялык жана химиялык коргоо каанасы, биринчи медициналык жардам каанасы. Окуу методикалык иштер. Кафедранын методикалык иштери ар бир окутуучунун жекече планына жараша аткарылууда. 2019-2020 окуу жылында өзгөчө кырдаалдан коргоо адистиги боюнча окутуучулары төмөнкү окуу методикалык иштерди аткарууда. Алар лекцияларды иштеп чыгуу, жазуу жана кайра карап чыгуу, ар бир сабак боюнча жумушчу программаларды түзүү жана кайра иштеп чыгуу, окуу жана өндүрүштүк практикалардын программасын түзүү, экзамендик билеттерди жана контролдук суроолорду түзүү, өз ара сабактарга катышуу, ар түрдүү көрсөтмө куралдарды жана иштеп чыгуу, куралдарды түзүү жана иштеп чыгуу. Кафедранын башчысы профессор Жумабаев жетекчилигинде өзгөчө кырдаалдарды коргоо адистиги бүтүрүүчүлөр үчүн дипломдук долбоорлорду
даярдоо үчүн атайын усулдук көрсөтмө даярдалган. Андан тышкары кафедранын окутуучулары Жумабаева, Артыкбаев, Сыдыкбаева өзгөчө кырдаалдарды коргоо адистигинин бүтүрүүчүлөр үчүн дипломдук долбоорлорду даярдоо үчүн окуу методикалык комплексинин электрондук вариантын иштеп чыгышты. Жумабаев өзгөчө кырдаалдарды коргоо адистигинин студенттери үчүн диплом алдында практика өтүү үчүн окуу методикалык комплекс деген көрсөтмөнү иштеп чыккан. Токтогулов, Арзыматов, Артыкбаев, Сыдыкбаев жашоо тиричилик коопсуздугу сабагы боюнча лабораториялык практикумдун электрондук вариантын чыгарышты. Андан тышкары Жумабаев, Арзыматов, Артыкбаев тарабынан турмуш тиричилик коопсуздугу сабагы боюнча окуу китеби Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бүткүл республикалык жогорку окуу жайлар үчүн окуу китеп болуп чыкты. Бул Кыргыз Республикасынын 15-20 жылдардын мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасынын алкагында каржыланган. Биздин кызматкерлер тарабынан чыккан окуу китептери, илимий эмгектери, мына биздин турмуш тиричилик коопсуздугу сабагы боюнча лекциялардын курсу. Бул Кыргыз Республикасынын 2015-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илимий министрлиги тарабынан басылып чыккан. Окуу китеби жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн жана аталган предмет боюнча, дисциплина боюнча сабак өтүүчү окуучулар чөйрөсүнө арналат.
трансфералык коопсуздук багытында окуган студенттер үчүн студенттердин билим берүү сапатын жогорулатуу максатында жыл сайын университеттин материалдык техникалык базасы жаңыланып, акыркы үлгүдөгү компьютердик технологиялар менен толукталып, студенттердин талаптарына жооп бергендей толук кандуу шарттар түзүлгөн. Жашоо тиричилик коопсуздугу кафедрасында бүгүнкү күндө 1 кафедра башчысынын канасы, 1 окутуучулар канасы, 2 аудитория, 1 лаборатория бар. Лабораторияда жекече коргонуучу каражаттар, аспиратор, шумомер, люксметр, психрометр, термометр, гигрометр жана куткаруучу шаймандар менен жабдылган. Аудиториялар учурдун талаптарына толук кандуу жооп берет. Акыркы үлгүдөгү 7 компьютер, 1 ноутбук, 1 Samsung үлгүсүндөгү сыналгы, 1 проектор менен камсыз болгон. Техносфералык коопсуздук багытында окуган студенттердин саны 146. Аянттардын көрсөткүчү 1 кишиге 4 метр квадратты түзөт. университетинин технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин жашоо тиричилик коопсуздук кафедрасында өзгөчө кырдаалдардан коргоо адистигинде иним окуйт. Азыркы тапта 2-курс. Азыркы жашоо талапка ылайыктуу бул адистик эң керектүү болгондугу үчүн өзү каалоосу менен тапшырган. Албетте биз канааттанып бул адистик жөнүндө толук маалымат алгандыгыбыз үчүн тапшырганбыз. Бул адистикте окуткан мугалимдердин профессионалдуулугу жана баары техникалык базасынын камсыздалгандыгы, ошондой эле жумуш берүүчүлөр менен тыгыз байланышта иш алып баргандыгы, практикада ошо жумуш берүүчүлөрдүн өзүнө барып өз көздөрү менен көрүп
тажрыйбаны кенен алыша тургандыгын билгеним үчүн анан тапшыртырганбыз.
сайын жаз айларында тайпалар арасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен өрт айттырып келбейт аттуу спорттук мелдеш өткөрүлүп турат. Биз Өмүр тиричилик коопсуздук кафедрасынын өзгөчө кырдаалдарда коргоо адистигинин студенттери ушул мелдешти уюштуруп берген капитан Туйбасовго жана ошондой эле биздин кафедранын мугалими Жумакеева Анар эчкеге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин оюбузча мелдеште татыктуулар жеңди деп ойлойбуз. Мен ушул мелдештин жеңүүчү учкун командасынын капитаны
болом. Мелдеш аябай кызыктуу өттү. Мелдеште аябай өзүбүзгө керектүү нерселерди алдык. Биздин оюбузча ушул мелдештин жыйынтыгында жана ошондой эле биздин окууларыбыздын жыйынтыгында келечекте Кыргызстанда кандай гана өзгөчө кырдаалдар болбосун, ошол өзгөчө кырдаалдарды алдын алууга, аны куткарууга биз даярбыз деп ойлойм.